программада дал ушул ресторандын ээси жеке ишкер Нурбек Калмурзаевдин ишкердик жашоосу тууралуу сөз кылабыз. Алдыда анын кантип акча таап ишкердик жашоосунда кантип ийгиликтерди багындыра алды, ошол тууралуу кеңири сөз кылабыз. Андыктан биз менен чогуу бирге болуңуз. Нурбек Калмурзаев жеке ишкер, 37 жашта Баястан эс алуу комплексинин жетекчиси, Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургуну. Ош технологиялык университетинин курулуш факультетин, Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетин аяктаган. Тейлөө тармагындагы тажрыйбасы 7 жыл. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы. Тейлөө тармагында бир топ ийгиликке жетишем деп Нурбек Калмурзаев жаштыгында такыр эле ойлоп көрбөгөн. Балалыгы Сузак жергесинде тоолуу айылда өткөн. Ал жактан мектепти бүтүп Ош шаарына келип, студенттик жашоого туш болгон күндөн тартып, соодага болгон жөндөмдүүлүгү башталган. Айсаңыз, ошол сиз сооданы жаш эле студенттик мезгилде баштапсыз. Ошол учурда кантип баштадыңыз? Кандай соода менен алектендиңиз эле? Ушул окууларыбызга кичине жардам болсун, үйдөн акча сурабай эле ата-энеге жардам болсун деп ушул иштейт элек да. Окуудан кийин чыгып алып, барып бирөөлөргө жардам берип, башында ошондой баштаганбыз. Жардам бергенбиз. Андан кийин ошо кичине аз-маз өздөштүрүп түшүнүп калгандан кийин биз уже өзүбүз бирөөлөрдөн подрядга товар алып, анан сатып, менин эсимде ушул 3 күн иштеп, 10 сом таап аябай сүйүнгөн убактым болгон. Биринчи бизнеске аралашканда ошондо ой, бизнес жакшы экен, ушундай аракет кылсак, биз да иштесек болот экен деп ушундай бир сүйүнгөнбүз да. Баары эле башында мыкты болгон эмес. Бул жерден соода сатыктан тапкан пайдасын дагы да көбөйтүү үчүн Нурбек мырза эл катары Орусияга барып, соода кылууну чечет. Алгачкы бизнести дагы да мыкты улантуу анын негизги максаты эле. Ал жакка барып банкрот болуп калгандан кийин анан эмне кылабыз деп, анан ушул курулуш жаатында ишке киргенбиз. Бир строительный фирма бар экен, ошого кирип, анан жүк түшүргөн ишке киргизенбиз да. Ал жерде ушул цемент, ушул бир 50 килограммдык упаковкада болот эле, ушуларды жүктөп түшүрүп, анан бизге күнүгө ошондо 200 рубль берчү иш акыбыз. Анан 50 рубль бул тамак ашыбызга берген да. Ушуга биз аябай ыраазы болгонбуз да, ыраазы болуп иштеп, анан мен ушул иште чынчылдыкты жакшы көрөм да. Анан ушул Орустарда иштеп жакшы иштеген үчүн анан бир 2-3 ай иштегенден кийин анан мени сатуучуга жардамчы кылып койгон. Анан ушул сатуучуга жардамчы кылып, анан ошол жакты жакшы өздөштүргөндөн кийин анан бир 7-8 ай иштегенден кийин анан өзүм андан бөлүнүп чыгып, арендага ушул магазин алып, анан ушуга иштеп баштадым. Орусияда иши ийгиликтүү боло баштаган соң, ал үй бүлөсү менен ошол жакта калып калууну чечет. Бир канча убакыт өткөн соң, кайрадан ал өз мекенинен алыс жашоо, чет жакта өмүр бою калып калуу мүмкүн эмес экенин түшүнүп, өз өлкөсүнө келип ишкердик менен алектенип көрө баштайт. Нурбек мырза, айтсаңыз, анан ушул тейлөө тармагын ишкерликтин кантип тандап калдыңыздар? Буга эмне себеп болуп калды? Ошо Орусиядан келгенден кийин ушул Ошту карап, ушул элдин талабына ылайык ушул тармакка өткөнгө туура келди. Себеби бизде курулуш тармагы анчалык өнүгө элек экен. Анан бизде ушу өнүгүп келе жаткан ушу тейлөө тармагы болгондуктан ушул тейлөө тармагын өтүүгө туура келди. Анан мен өзүм түзгөн бизнес план боюнча дагы мага көбүрөөк ушу тейлөө тармагы жайылып калды да. Рестораныңыз абдан жакшы экен. Анан бул жерге кыргыз ошол нукра оймолорун түшүрүпсүздөр. Ошол идеялар кимден чыкты? Анан ошол кыргыз улуттук стилди тандап алууңуздарга эмне себеп болду? Бул идея биринчи биз Орусияда иштеп жүргөндө биз Кыргызстанды көп мындай сагынып, неме кылат элек. Анан кийин келгенде ушундай ойлондук да. Ушул кыргызча бир жасап көрсөк кандай болот, ушул кыргыздын деп. Анан ар бир белгилер боюнча сурап, ушунун туура же туура эмес кылсак, туура эмес болуп калабы деп. Анан ушул кыргыздын колориттерин баардыгын киргизгенге, оймолорун киргизгенге биз аракет кылдык. Мына кыргыздын түндүгүн, даже бул жакта барельефтер бар, онундой
эңишип атканы, улак ойноп аткан, кыз кумай, мына кыргыздын тойлоруна баягы эски салттарын киргизгенге аракет кылдык. Анан жасалгасын ошого бир дизайнер менен сүйлөшүп, ошого мындай төп келе турган жасалгалардан мыналарды оймолорду ошого неме кылганга туура келди. Курулуш 2010-жылы башталып, 2012-жылы ресторандын имараты толук бүтүрүлүп, ишке берилген. Тейлөө тармагында тажрыйбасы жок ишкер үчүн бул тармакта бизнес баштоо бир топ оорчулукту алып келген. Бул кафенин стилин аябай жакшы жасапсыздар, мына табигый, бардыгы табигый түрдө жасалгандай кылып. Ошол идеяны кандай, кимден чыкты, кайсы жактан алдыңыздар? Өзүбүздүн мындай естественно кылайлы деп, бул даже биз отурган столдорду дагы жыгачтан жасаптыр. Бул жактар наркы биздин ошол саймалуу таш деп коебуз. Ошо саймалуу таштын китебинен алып, ошол ону белгилерин баардыгын ошодон алып туруп, ошо саймалуу таштын тарттырдык. Анан ошого мындай топ келсин деп, анан буларды мындай бир кыргыздын эски мындай аркандарын оротуп, кыргыздын керегелери, кыргыздын жиптерин баардыгын кошуп, ошого салыштырмалуу столдорду жасап, эмне ошого неме кылып, бул карасак бул жерде мындай узун түрктүктөрүбүз бар экен, буларды мындай кылып сыртынан мындай каптатып, ол жакта баягы эле кыргыздын өзүбүздүн кыргыздын жаратылышын сүрөткө алдык. Биздин эле эски мына баатырларыбыз көтөргөн калканы, найзасы, кыскасы ушулардын баардыгын киргизгенге аракет кылдык. Айтсаңыз, анан мына кафе, ресторан, чайхана баардыгын бир убакта ушундай тейлөө кандай, аларды анан кардарларга карата кандай мамиледе болуш керек, ошолор боюнча дагы сиздерде мындай официантка кыздарды окутуулар кандай жүргүзүлөт, анан элдерди кардарларга кандай мамиле жасайсыздар? Ресторанды тейлегенибизде, ресторанда бул той тармагы бул башка тейленип, мисалы, бул чайхана тарабыбызда бул башкача талап кылынат. Бул кафеде дагы башкачараак клиенттер талапты көбүрөөк коюшат. Ушунун ар бирине биз өзүбүз ошол жерде отуруп алып, мен ар дайым айтам, ушул клиенттерди, кардарларды эч качан нааразы кылбагыла деген. Ушу болушунча ыраазы кылып чыгаргыла деп, ушуга биз көбүрөөк көңүл бургула деп, официанттар менен сүйлөшүп турабыз да, ушул көп неме кылбагыла деп. Анан поварларыбызды айтабыз, ушул эмне заказ кылган болсо, эмне айткан болсо, ошо талапка ылайык даярдап, ошого кылып бергиле деп мындай көзөмөлдөп турабыз да. Ар дайым эле иш ийгиликтүү боло бербейт, анан бир кыйынчылыктар болуп, бир экономикалык тил менен айтканда, бул банкротко туш келген учурда кандай жол менен чыктыңыз, анан кандай сапаттар керек ошол учурда, адамдык сапаттар? Деги эле ушул адам мындай бир ишкердүүлүгү токтоп калган мезгилде кандай иштерди алып барыш керек экен, ушу башыңыздан өткөн боюнча дагы айтса кетсеңиз. Ошо башында ушул биз ачып кылганда ушул туура иш кетпей, минус жактарыбыз да болду. Ошону баардык кыйынчылыкка чыдаганга аракет кылдык, себеби мен бул ишке чейин деле башка тармактарда, курулуш тармагында иштеп жүргөндө дагы ушул банкрот болуп, ошол кыйынчылыкты жеңген аракет кылып, сабыр кылып, ошол мен ушуну көбүн айтам да, ошол бир системада иштегенден кийин ошол системага кыйынчылыгына чыдаш керек да адам. Чыдап, банкрот болсо дагы ошонун издеп, эмне үчүн банкрот болгон себебин таапса эле, себебин таап аракет кылса, буну жеңет да бардык иште. Ишкердиктин эң жакшы сапаты бул кыйынчылыкты жеңип билүү керек да. Кыйынчылыкты жеңип билүү керек. Ошонун ар кандай жактарына даяр туруу керек. Кээде ишиң болбой калат. Кээде биз сезон жок маалда ушунча жумушчуларды кармап отурабыз, айлыктарын беребиз. Ошол маалда ошол өзүнүн расходуна чыкпай калган күндөр болот. Биз ага да чыдайбыз. Учурда ресторанда кызматкерлердин саны 40тан ашты. Келген кардарлардын саны да жылдан жылга көбөйүүдө. Бул үчүн ар дайым талыкпаган эмгек жана жумушка болгон кызыгуу керектигин каарманыбыз белгилейт. Кандайсыңар? Жакшыбы? Иштеп атасыздарбы? Кыйналбай? Камчылыктарыңыздар жокпу? Бардыгын алып келип атышабы?
тейлөө тармагынын негизги бир кызматкерлер бул ашпозчулар болот эмеспи? Ошол ашпозчуларды тандоодо сиздер эмнеге баа бересиздер? Кандай негизде тандап аласыздар? Туура айтасыз. Биринчи повардан көп талап болунат. Повар биздин моторубуз, туура эле айтасыз. Ошого биз дагы буларга көбүнчө айтабыз да, биз талапка ылайык тамактарын даярдап берүүгө аракет кылабыз. Айтам мен ушу сапатына аябай көңүл бургула. Эмне азык-түлүк алып келет, кандай продукт алып келет, баардыгынын сапатына көңүл буруп, анан жакшы жасап, жакшы тейлегенге аракет кылгыла дейм да. Учурда Баястын бир эле ресторан, кафе менен чектелбей, чайкана, тез татым, бильярд ойноочу залдар дагы ачылып, эс алуу комплексине айланды. Мындай жетишкендик жалгыз жетекчинин эмес, бул жерде эмгектенген жалпы жамааттын ийгилиги. Я бы характеризовал этого человека как Менин Нурбек менен иштешкениме аз эле убакыт болду. Ага карабай жакшы жетишкендиктерге жетүүдөбүз. Ал табиятынан ишкер десек болот. Азыркы мезгилде да жакшы бир иш пландарды иштеп чыгып атабыз. Алдыда тейлөө тармагындагы өнүктүрүү максатыбыз бар. Табиятынан жөнөкөй Нурбек мырза тейлөө тармагында ишкердикти гана мыкты өздөштүрбөстөн тамак бышырууну да үйрөнүп алды. Бул жагынан алганда анча-мынча кожойкелерден кем эместей. Тейлөө тармагында болгондон кийин ушул ар бир тамактын кандай жасалганын көрүп, ошого дамын татып атып, акыры өзүбүз дагы ушул салаттар жасаганга үйрөндүк. Азыр мен сиздерге салат жасап берейин. Сиздер дагы көрүңүздөр. Бүгүн ушул мен жакшы көргөн салат, эти менен салат бар. Бир мужской каприз деп коет. Ушул салатты жасаганга аракет кылып көрөйүн. Окшосо айтасыздар. Ишкердик жүргүзүүгө Нурбек Калмурзаевке ата энеси, бир туугандары жана жубайы ар дайым ар тараптуу колдоо көрсөтүп келишет. Бүгүнкү күнү ресторандагы тойлорго тейлөө жүргүзүп, бардык көзөмөлдөөнү жубайы өз мойнуна алат. Балалыгынан тырышчаактык мүнөзү бар Нурбек мырза үй бүлөдө 5 бир туугандын экинчиси. Уулуңуз канчанчы уулуңуз, анан үй бүлөдө кичинекейинде кандай эле бүгүнкү күнү ушул ишмердүүлүгүнө сиздер баягы ата эне катары тынымсыз колдогон адам катары айтсаңыздар, ушул кандай жүргүзүп жатат, анан кандай баа бересиздер? Менин өзү 5 балам бар, 2 уул, эми 3 уул, 2 кыз. Эң чоңу кыз, экинчиси ушу Нурбек балам. Ушу азыркы күндө şu özünün mehnetine biznes çöresinde emeklenip жатат. En kiçinesinde bul özü Nurbek Öcer balana. Şu bir işte başlasa oşonu atkarmayınca tınçımez. Ana Kudaya şükür, özü okudu, Kudaya şükür. İşte de öz mehnetinden, işte şunda elin hizmetinde жүрөт. Назикечи айтсаңыз, ушул аял жакшы, эр жакшы деп биздин кыргыз элинде жакшы сөз бар. Анан ушул жолдошуңузду кандай ишкердүүлүктө кандай колдоп келесиз? Башында өтө эле оор болгон. Жеңил нерсе жок экен. Башында даже өзүм да идиш жууп жүргөнмүн. Ошондуктан аракеттин аркасында ушу кишиге үй бүлөдө 2 уул 2 кызыбыз бар. Жубайым үй бүлөдө өтө жөнөкөй, аракетчил, өтө тырышчаак. Кылам дегенин алдына койгон максаттарын аткарбай сайын койбойт. Өтө жакшы киши. Жигитке жетимишөөнү ыраазычылык кылат. Элибизде айтылган макалга ылайык, Нурбек Калмурзаев эс алып ден соолукту чыңдоого да убакыт таппай койбойт. Жакын достору менен футбол ойноп, черин жазып эс алат. Андан сырткары бильярд ойноого ышкыбоз. Негизи бул оюн менен бизнестин окшоштуктары дагы жок эмес. Анын үстүнө жумуштан чарчаган учурда эс алуу үчүн мыкты жагдай экенине шек жок. Айтсаңыз, Нурбек мырза, ушул бизнес бул оюн деп айтышат да. Оюнда канчалык жакшы ойносоң, ушул бизнесте дагы ийгиликтүү бир жетишкендиктерге жетесиз деп. Сиз ушул бильярдка болгон кызыгыңыз, анан ошондой эле ушул бильярд менен ишкердүүлүккө кандайдыр бир байланыштыра аласызбы экөөнү? Туура, мен кошулам. Себеби бильярд бул канчалык жакшы ходдорун билип, канчалык сүйүп ойноп, канчалык кызыксаң,
бул бильярдта дагы жеңесиң, жетишкендикке ээ болосуң. Бизнесте деле ошондой да. Бизнесте дагы канчалык өзүңдүн ишиңди жакшы көрүп, канчалык өзүңдүн ишиңе баа берип изденсең, сен ошончолук ийгиликке жетесиң да. Анан негизинен билесиз да, ушул ишкердүүлүктү баштоо үчүн да адамда бул сапат, адамдык сапат эң маанилүү да. Ошол кайсы сапаттар эң маанилүү деп ойлойсуз ошол ишкердүүлүктү мындай ийгиликтүү жүргүзүү үчүн? Бизнесте, ишкерликте эң биринчи сапат бул адамдык мамиле да. Адамдык мамиле, чынчыл болуу керек. Сен чынчыл болуп, адамдык мамилең аябай жакшы болсо, адамдар сыйлай билсең, бардык сенин ошол бизнестеги плюс жактарың болот да. Эч качан бирөөнү алдабаганга аракет кылсаң, бул бизнестин өнүгүшүнө дагы, бул ийгиликке жетишке дагы ушул көбүрөөк жардам берет деп ойлойм да. Анан ошол сизди же ошол адайым ошол бизнесменди, ишкерди артка тарткан бул эң жаман сапаттар кайсылар деген ойдосуз? Ошо ишкерди артка сүйрөгөн эң жаман сапат бул алдамчылык да. Эгер бизнес чөйрөдө сен бир жолу алдаган болсоң, сени эч ким сыйлабайт, сени менен эч ким мамиле да кылбайт. Ошон үчүн бул бизнес чөйрөдө сен чынчыл бол, сен мамиле кыл, сен айтканың ордунда кыл, сен ошону аракет кыла албасаң дагы ушул бардыгын түшүндүргөнгө аракет кылып чынчыл болсоң, бул сенин бизнестеги эң жакшы жагың болот. Ушул каржы сабаттуулугу жөнүндө кантип айтат элесиз? Анан адамдарга жанагы акча табуу үчүн кандай аракеттерди көрүш керек деген ойдосуз? Бир системага түшкөндөн кийин кайсы система болбосун, тейлөө, башка системабы, ар кайсы тармак болбосун, ошол тармактын тыгына артынан түшүп, артынан изденип, артынан ушуну бир ийгилик жаратам деп жетишкендиктерге аракет кылган болсо, ошол тейлөө тармагы же ошол бизнес тармагы ол өзү каражат таап берет да. Мен ошондой деп ойлойм да. Ишкердик жаатындагы жетишкендиктери Калкка сапаттуу кызмат көрсөткөндүгүң үчүн деп ушул Бишкекте баалоо борбору бар экен. Ушул 2015-жылы ушул эң жакшы калкка сапаттуу кызмат көрсөткөн ресторан деп ардак грамота берип кетишкен. Андан кийин мына 2016-жылы ушу Мекенге ак кызмат деген медаль тагып кетишти. Ушу Бишкек баалоо борборунан келишип. Бул менин кайрадан ушу бизнеске кызыгуума, кайрадан бизнеске, дагы бизнестерге бир чоң бизнес жаратканга бул чоң түрткү болду деп ойлойм. жаштарга берген кеңеши? Эч качан кыйынчылыктан качпаш керек, талыкпаш керек, издениш керек. Ар бир кыла турган иштин кыйынчылык жагы бар. Ошонун баардыгын көтөрө билип, изден, айтат го, канчалык изденип, канчалык эмгектенсең, сен бүгүн убактыңды коротсоң дагы, бирок эртеге. Кааласаңыз, сиз дагы ишкер боло аласыз. Ал үчүн дүйнөдөгү эң баятуулар негизги кеңештерди беришет. Биринчиден, акчага сарамжалдуу болуу. Экинчиден, өз ишиңизди акча үчүн эмес, аны чын дилден сүйүп жасоо. Ал эми үчүнчүдөн, адамдар менен мыкты мамиледе болуу. Андыктан сиз дагы өз аракетиңиз жана демилгеңиз менен мыкты жетишкендиктерге жетсеңиз болот. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуз.